колуна курал алып мекен чегинде туруудан сырткары мына минтип ошол жоокерлерге моралдык берет. Музыкада ойногон өзү дагы ата мекенге ошондой эле элдин тынчтыгына болгон чоң салым деп эсептесе болчу атайын. Орус генералдарынын бири музыка согушка да керек жана зарыл. Ал өздүк курамдын күжүрмөндүгүн 2-3 эсе күчөтөт дем күч берет деген. Чындыгында оркестр, үйлөнүү аспаптар менен барабандар аскердин мекенге болгон сезимин, ар намысын козгоп, дем күч берүү касиетине ээ. Жаш кезинде мекенге эң чоң салым кошууну кыялданган каарманыбыз таасир этүүнүн эң назик жерин тапкан десек жаңылышпайбыз. Улуттук гвардиянын түштүк бөлүмүндөгү үйлөнүү оркестринин дирижеру Толкун Толубаев үчүн бир өзүнүн колуна курал кармап, күзөткө туруусунан дагы мекенди коргогон жоокерлердин күжүрмөн даярдыгын, патриоттук ар намысын ойготуу маанилүү жумуш. Аянтта парадта ойногондо, ошо аксакалдар өтүп баратканда, ошолорду салтанаттуу жүрүшкө өтүп баратканда мен музыка ойногонуна өтө толкунданам да. Неге бул жерде именно азыркы убакта эми дирижер болуп атам. Ошондуктан дагы каарманыбыз өзү жетектеген аскердик оркестрдин жамаатын сактап калууга бар күчүн жумшайт. Кесиптештери дагы анын аракетин баалап, ишине жоопкерчилик менен мамиле кылаарын айтышат. Көптөн бери бизде дирижер болуп иштейт, эмгектенет. Эми дирижер кандай десем, дирижерсуз ушу музыка чыкпайт деп ойлойм да. Мисалы бүт Баткен, бул жагы Жалал Абад, Каракөл, Шамалсай, бул жака бүт райондорго барып беребиз ушу дирижердин артынан. Сен үчүн биринчи орунда сага үй-бүлөңдү жакшы кара. Ошол жактан жакшы сезип, ошол биздин ийгилигибизди наоборот мага сезгенде мага жакшы көңүл бурушат. Мага кылган мамилесине карап, мен дагы көп катарчылык кетирбегенге аракет кылам. Эми военный адам көп катарчылык кетирбейт дегенде жашоодо так адам катары дагы, аскер кызматкери катары дагы өзүнүн жумушун мыкты билген инсан катары аябай коллективдин арасында барктуу деп билебиз баарыбыз. Өзүнүн кызматына так ар учурда колунан келген жардамын көргөзө алган чыныгы оркестрдин дирижеру десем жаңылышпайм. Музыканттын жүрөгү колу назиктеген түшүнүк бул жерде суу кечпей калат. Сахнада аспап кармаган колдор майданда курал кармап, музыканттар кадимки катардагы жоокер. Андыктан марш тебүү, машыгуу алар үчүн өөн эмес. Кайсынысы маанилүү деген суроого буйдалбай аскердик тартип деп жооп беришет. Ассаламу алейкум. Майрамды жеке. Ay молодец, senin gördün Мен ата хайрамды. Мага ва? Мага. Рахмат жана, кызыма. Толкун Толубаев сахнада дирижер, майданда аскер, үй-бүлөдө сүйүктүү ата, ишенимдүү жолдош. Жубайы Нургиза Азимова дагы аскер кызматкери. Бир кезде бирге иштеп, майрамдык салтанаттарда гитара чертип, ырдап жүрүп, жүрөгүмдү багындырган дейт. Бул аскер кишинин жубайы болушу өтө кыйын. Бир тараптан карасак аябай сыймыктуу. Дайыма ушу элдин кызматына жүрөт жолдошум. Үйдө деле ушундай тартип болот. Şu ballarımıza жақсы тарбия берип, аскер кылсак, жоокер кылсак дейбиз балдарыбызды. Тартип болгону жакшы болуп бар деле. Биринчи очередь адамда дух болсо, бардык ийгиликтерди багындырат да. Ошон үчүн ар дайым ошого басым жасап эле ушу жумушта иштеп жүрөм да. Ошентип арадан 12 жыл өтүп кетти. Өзүм деле билбей дагы кечелер армияга келгенде болуп атам. Тынчтык күндөрү ата мекенди коргоо бул өз жумушуңду так аткарып, милдетиңди туя билүү деген каарманыбыздын бир кыз 2 уулу бар. Алар дагы келечекте аскердик медайым, жоокер болууну кыялданышат. Эң башкысы Толкун Толубаев үй-бүлөсү менен мекенди сүйүп, ага кызмат кылаарына сыймыктанат. Жылдыз Хапарова, Толкун Асылбек уулу, жаңылыктар.
23 февраль ата мекенди коргоо күнү. 1918-жылы 23 февраль күнү Кызыл гвардия отряды Германиянын аскерлерин Нарва аймагынан алгачкы жолу жеңип алып